Демек эфирде дагы эле Дидар шоу оштот. Туурабы достор, эфирде эмне? Рахмат силерге, эфирде Дидар шоу. Айгүл, эми 3-чү суроо, бул негизги суроолордун бири. Азыр мына Көнрунун шарапаты менен деген сөз керек. Кайра курунун шарапаты менен биз көпчүлүк мына улуттук педагогика, элдик педагогика, ыйман сабактары, дин бүт баарына кайрылып атабыз, чынбы? Мына 3-чү суроо. Ушул кайрылып атканыбыз туурабы? Ыйман деген эмне? Ыйман сабагы деген эмне деги өзү? Ыйман сабагы менен диндин айырмасы. Мектеп менен ыйман сабагы экөөнүн ортосунда байланыш кандай деңгээлде болуш керек? Ыйман сабагын ким иштеп чыгарыш керек? Кандай булактарга таяныш керек? Суроо берилди. Mana bizning maktabimizda bu arab tillari Halbergga kiritmadi, lekin din tarixi kiritildi. Mana shu biz arab tilini o'rganish uchun bizga muallimlar kerak. Din tarixini Qaysi din tarixi kirdi? Islom din tarixi. Islom boshqa dinlardan xabar yo'q hali. Bizga iymon эмне себептен керек болуп атат ушул шартта. Мен айтар элем да, ыйман 70 жыл бою ыйман деп биз айтпай эле келип жашап келбедикпи? Азыр ыйман керек бизге. Ыйман сабагы предмет катары мектептерге уже киргизилди. Эмне себеп деп ойлойсуздар? Мен ойлойр элем да, ушунун эки объективдүү да, субъективдүү дагы факторлору болуш керек ушул ыйман сабагынын мектепке ушундай болуп предмет болуп кирип калышына деп. Биринчиден, теория менен практиканын ортосунда дал келишпөөчүлүктөр пайда болду да. Эмне дейбиз? Мисалы үчүн азык түлүк программасы кабыл алынып атат, мамлекеттик документтерде жазылып атат, айтылып атат, сессияларда айтылып атат, жогорку форумдарда айтылып атат. Ошол айтылган нерсе практика жүзүндө орун албады. Кечирип коебуз, сөзүңүздү бөлөйүн. Экинчисин айтыңыз. Экинчиси, улуттардын ортосундагы дини бир, дили бир адамдардын ортосунда келишпөөчүлүктөр көп болду. Биз Закавказьедеги, мына Ферганадагы, Оштогу окуяларды айтсак болот. Үчүнчүдөн эмне дейбиз? 70 жыл бою жашап келген ислам дини бул дүйнөдөгү гумандуу диндердин бири катары каралып келген. Бул бир гана жактуу каралып калышынан Ыйман сабагы эмне өзү? Ыйман сабагы деген эмне өзү? Ыймандуулукка тарбиялашыбыз керек. Демек бул ичинде дин болуш керек да. Дин ыйманды ордуна келтире турган эң чоң күч деп айта албаймын. Кошумча бир күч катары ислам дини. Бир гана мусулман дини кириш керекпи? Жок. Бардык эле диндер гумандуу диндер болуп эсептелет. Ошол диндердин эң жакшы жактарын гана биз алышыбыз керек. Диндин бардыгын киргиздирип алдык дегенде, анын ар түрдүү жактары бар, эки жагы бар. Жакшы жагы да, жаман жагы да бар. Ошонун оң жактарын алышыбыз керек. Ким айтып берет ошо оң жагын каяктан билет, сол жагын каяктан билет? Мугалимдер айтыш керек. Айткыңыз келет да, демек динде сол жагы дагы бар. Ар кандай эле нерсенин эки жагы бар да. Жакшы жагы да, жаман жагы да бар. Рахмат. Мына эже айтып кетти да, ыймандуулукка тарбия эмес, бул ыймандуулук адам төрөлгөндөн баштап бериле турган нерсе, андан кийинки өздөштүрүп кете турган гана ыйман деги эле сабакты атоо туура эмес деп эсептейм. Ыйман бул биз мисалы ыйман сабагы ушул деги эле ыйман сабагын биз сабакта ыйман деп атабай адеп наама же болбосо адеп деп атадык да. Ыйман деп бул кошуу туура эмес. Бул мындай төрөлгөндө берилген нерсе да, адам. Адамдын нарагында бар. Ал эми бул сен айтып аткан адеп аклак сабагы бул жөн гана багыт берет болуш керек. Мен Гүлнуранын оюна толук кошулам. Бул ыйман өзү наристе ушул төрөлгөндөн бери берилет. Ал эми адептүүлүккө бул ошол бешиктеги баланы тарбиялаш керек да. Өз бешикте жаткан баладан ушу жогоруга чейин жакшы болуу аста деген ушул накыл сөздү ушул жерде колдонуп кетсек болот да. Адептүүлүккө тарбиялаш керек. Демек бул баары бир ыйман сабагы эмес. Жок, адеп наама деп сабак деп аташым туура деп ойлойм. Ыйман негизинен бул ишенич деген да, кыскача так жообу ишенич. Адеп болсо адепте кийин адамга акыл үйрөтүш керек да, ошол адам жөндөп кетиш керек. Ыйман негизинен ошол ар бир адамда бар да. Бул ыйман сабагы деп атканы биз бардыгына кошулам, адеп сабагы деп атаса болот. Бирок ушул ыйман сабагын ким өтүш керек? Ошого биз токтолушубуз керек. Бул мына агартуу министрлери ошол окуу жайларына карата эле ошол адеп наама сабагына атайын курс ачса, ошол курска ушул айылдагы жаштар барып окуп келип, ошол жөнөкөй мына моторайган бөбөктөргө ошону кеңири тараса, биз азыр ыйман сабагын өткөнү менен
мындай айтканда мугалим мындай чоңдорго кайрылары элек ошо жаңы курс ачып берсе ошол жака. Саган суроодо ошол курсту ошол мугалимдерге ким өтүш керек? Ошол жака барып эми ошол жактан чоң адамдарды даярдаш керек. Ким мисалы? Ким эл агартуу министрлери ага ойлойм. Ар бир эле мектептерде ыйман сабагын баштаса болот, бирок ал мектеп ал сабакты ар тараптуу мугалимдер өтсө жакшы да. Мисалы молдолор өссө алар дин жакка гана бурулуп кетишет, ошондуктан ар тараптуу мугалимдер өссө ар тараптан тегиз. Бул ыйман деген ый деген бул эстүү деген, ман деген бул адам деген, бул ыйман деген сөз эстүү адамды түшүндүрөт. Мен ыйман программасын көрдүм да. Ыйман сабагы боюнча бир 30-40 пайызы динден алынган, Курандан алынган материалдар экен да. Көрдүңөрбү, чынбы? Уш керекпи, керек эмеспи деги? Мисалы биздин мектепте эле ыйман деген сабак болот да. Бизге Жуманалы деген ага берет, анда дагы дин сабактарды, арабчаларды үйрөтөт, санжыраларды айтып берет. Ыймандуу болууга деп ойлойт. Менин оюмча, ыймандуу болууга адептүүлүк, улууну урматтоо, кичини узаттоо бардыгы бирдей маанилүү болсо керек. Деги эле азыр ушул ыйман сабагы силерге канчадан бери өтүп атасыңар? Сенте 2 ай өттүңөр, э? Ыйман сабагы кирбегенде силер кандай болор элеңер? Ыйман сабагы кирип аткандан кийин кандайсыңар? Өзгөрүү болду силерде? Кандай өзгөрүү, мисалы? Болду, өзгөрүүлөр болду. Мисалы, бизге берген Жуманалы агай, ал бизге адептүү, ыймандуу болгула дейт. Жакшы адамдардан болуп, карларга жардам берип жүргүлө дейт. Ошондон бери мисалы үчүн ыйман сабагы болбогондо биз аларды түшүнбөй калышыбыз да мүмкүн эле. Мисалы биз өзүнүн пайгамбарларыбыз, ушу канча пайгамбарыбыз, ушу пайгамбарларыбыз ыйман сабак өтпөгөндө мурда билбейт элек. Азыр ыйман сабак өткөндөн бери билебиз. Жуманалы агай болсо бизге ошол ыйман сабагында урууларынан сурап, ошол урууларына мисал келтирип, ошо кайсы урууда экендигин санжыраларды айтып. Ушу керекпи? Ооба. Сөзсүз керек. Керекте өздөрү билип алса өзүгө жакшы. Ата бабасынын салты деп, жет аталарына ошо өзүнүн урууларын. Кандай деп ойлойсуңар? Ыйман менен диндин айырмасы барбы? Ыйман менен мусулманчылыктын айырмасы барбы? Ыйман менен мусулманчылыктын айырмасы менимче жок болсо керек. Себеби мусулманчылык ислам дининде деле Куранда деле айтылат, адам ыймандуу болуш керек деп. Бирок башка динде деле айтылат, мисалы үчүн христиан дининде, Буддада. Эми бар, мусулман динин биздин республика кабыл алгандан кийин сөзсүз ыймандуу. Дагы. Ыйман түшүнүү боюнча менин көз карашым башкача. Ыйман деген бул абстрактуу нерсе да. Ыйман өзү ыйман, биз Мухаммед пайгамбардын сөзү боюнча ыйман бул акылдуу адам дегенди билет. Ыйман деген адам да. Ал эми бизде азыркы мезгилде ыйман түшүнүгү, ыйман сабак негизинен мындай диний жакка негизделип өтүп атат да. Ошол туурабы? Бул туура эмес. Себеби дегенде көпчүлүк жерде молдолор окутат ыйман сабагынчы. Молдо барып намаз окушуп, ал эми шариятта ошол намаз туткан карман адам бардык жагынан таза болот деп эсептелет да. Ал эми азыр коомдо намаз окуп эле ошондой молдонун жоругун жасагандар эле ыймандуу болуп келбейт. Ал чала молдо дин бузар деген бар. Ал эми ошол ыйман сабагын өткөн молдолор өздөрү да ыймандуу эместир балким. Атың ким? Алым. Алымга дагы бир жолу. Ыймандуу деп, мына биз сабактарыбызды атын ушул ыйман сабагы деп атап койдук. Мен буга каршымын. Себеби ыйман деген биз айтпайбыз, адамдын арагынан төрөлгөндөн тартып эле кошо берилчү нерсе. Ал эми адеп болсо ошол жүрүм турум, кыргыздын салт санаасы бүтүшү дин тараптан тарбия берүүчү нерсе. Буну көпчүлүк ойлордо угуп жатам, ошол көпчүлүгү ошол адеп менен ыйманды бирин алмаштырып жатат да. Ыйман деселе сөзсүз түрдө молдолор сабак берсе болбойт, ар тараптуу мугалимдер берсе болот. Атың ким? Канышай. Канышайга кол чабыңыз. Ушул сабакта киргизип коюшту ыйман деп, бирок алардын китеби жок да биз кайдан окуйбуз ушуларды? Саналуу гана кыргызча, ойгүлдөр, кут алчу билим да мурас китептер. Калгандары өзбекче чыкканда хадистерден. Биз олорго түшүнбөйбүз, окуй албайбыз. Ошондуктан ошол сабакты биз ар кимден сурайбыз, ошол 4 китептен окуп, ошолорду бириктирип гана окуйбуз да. Ошого китеп чыгаруу керек биринчи. Улантабыз. Бул ыйман дегенде албетте биз мугалимдер сөзсүз биринчиден түшүнүшүбүз керек. Балага биз
көз карашын эң негизгисинен түп табынан бери тарбияланган баланы пайда кылышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Дидар шоу азыр Ош теле студиясында турат. Биз бир канча мүнөттөн кийин өзүбүздүн берүүбүздү аяктайбыз. Ал эми азыр мен учурдан пайдаланып, урматтуу Ош чергесинин окуучулары, урматтуу мугалимдер, урматтуу Айгүл, силерге Бишкек теле студиясынын атынан, Балдар студиясынын атынан чоң ыраазылыгымды билдирем. Келерки жолугушууга чейин, Кудай буйрса жолугушабыз деп мактатам. Саламат болгула. Рахмат силерге. Рахмат, оба, урматтуу мырзалар, жана айымдар, урматтуу окуучулар, ата-энелер, инилер, карындаштар, агалар, инилер. Дидар шоу силердин эсириңерде. Рахмат, мен ишенем, силер Дидар шоунун бүгүн да чыдамсыздык менен күттүңүздөр. Демек алгыла, Дидар шоу силердин алдыңарда. Албетте, Дидар шоу компетенттүү суроолор жана орунсуз жооптор, а балким тетиринче орунсуз суроолор компетенттүү жооптор. Оба, биздин телефондор 255738, 255731. Оба, муну алгыла Дидар шоу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дагы бир жолу. Дидар шоу.